Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Коомдук биринчи каналдын эфиринде Данакер программасы. Бул көрсөтүүнүн алкагында биз Кыргыз Республикасынын жарандарынын ар кыл тармактагы укуктары жөнүндө сөз кылып, эгерде мүчүлүштүктөр, кемчиликтер болсо, аларды кантип жөнгө салып, кантип жоёбуз деген суроолордун тегерегинде талкууларды уюштуруп келебиз. Бүгүн болсо биз эгемендик алган жылдардан бери Кыргызстанды укуктук мамлекетке айландырабыз деген чакырыктын аркасындагы жүрүп аткан аракеттер канчалык натыйжасын берди жана биз азыр кандай деңгээлге жеттик? Мындан ары кайсы маселелерди чечүү менен биз ошол күтүлгөн максаттарды орундатабыз деген суроолорго жооп издөө үчүн чогулуп отурабыз. Мамлекет болгон жерде укук деген түшүнүк дагы сөзсүз болору бышык. Анткени турмушта ар бир адам укук мамилелерисиз жашоого кыйын. Биздин өлкөдө дагы укуктуу мамлекет катары эң жакшы мыйзамдар кабыл алынган. Бирок алардын аткарылышына келгенде дайыма эле оң жыйынтык боло бербесин эксперттерибиз белгилешет. Өзгөчө соңку учурларда жергебиздеги зордук зомбулук көйгөйлөрү көбөйүп, жеке адамдардын укуктарын коргоо бир топ кыйынчылыктарды жаратып келет. Акыркы жылдары зордуктоо, сексуалдык зордук зомбулук көп болуп кетти. Анан эгерде ушундай болгондо укугуң эгерде кайрылса, ошонун укугун коргоп калуу өтө кыйын болот да. Себеби жабырлаган адамга адвокат керек. Бизде болсо мындай дежурный адвокаттарды берип коет, алар болсо мындай кайдыгерлик болуп калат. Элдин баары эле жакшы адвокат алып, аягына тышыга албайт. Андан сырткары укуктардын корголушунда тергөө амалдарынын туура жүргүзүлүшү талапка ылайык. Тергөө амалында ушу тергөөчүлөрдү жакшылап караш керек. Биз болсо сотто эле кыйкыра беребиз да. Сот туура эмес чечим кылды. Сот көбүнчө тергөө кандай алып келсе, кээ бирде бирөө тергөөдө момунтип жазылып турса мен эмнени чечип берем дейт да. Тергөөнү туура эмес. Же бир башка нукка коюп туруп ушу тергөөдөн кетет көбүнчө. Ошол жакта тергөөчүлөрдү дагы бир жөнгө салыппы, кантиппи, ушуларга көңүл буруш керек. Тергөөчү болуп кимдер иштеп атат? Билими деңгээли кандай? Андыктан бардык жарандар коом мамлекет алдындагы милдеттерин аткармайынча, бекем тартип орномоюнча, адамдардын укуктары жана эркиндиктери урматталмайынча укуктук мамлекеттин болушу мүмкүн эмес. Негизинен алганда жарандардын укуктук мамлекет деген түшүнүккө мамилеси ар кандай деп белгилөөгө болот. Көпчүлүгү бул жөнүндө маалыматы жок дагы болушу мүмкүн, көпчүлүгү ага маани бербей дагы коюшу толук ыктымал. Негизинен эле укук жөнүндө сөз кылганда Кыргызстанда жарандардын көпчүлүгү жеке өздөрүнүн укуктарын дагы билүүгө анчалык кызыктар эмес экендигин дагы белгилеп келебиз. Мунун кесепети, анын аркасында келген кыйынчылыктар кандай экендигин биз көрүп билип угуп дагы жүрөбүз. Ошондуктан ушул маселелерди жөнгө салуунун жол жоболорун бүгүнкү программада сөз кылууга аракет кылабыз. Алгач биз ушул укуктук мамлекет деген түшүнүк жөнүндө кеп кылсак, биздин көрүүчүлөр чакан болсо дагы түшүнүк алсын. Сизден баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Укуктук мамлекет деп айтып кетсек, бул негизинен биринчиден мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана кызыкчыларын коргоо болуп эсептелинет. Негизги эме анан мамлекеттик укуктун негизги белгилери бул деген биринчиден ушул мыйзамдардын үстөмдүүлүгү, жарандардын мыйзамдын астында бирдей жоопкерчилиги, бийликтин үч бутакка бөлүштүрүлүгү, саясий плюрализм бул негизги белгилери болуп эсептелинет. Дүйнө жүзүндө карасаңыздар, мамлекеттердин бир топ системасы бар. Мына демократиялык, авторитардык жана башка жолдору бар. Мына ошонун ичинен алганда Кыргызстан азыр тандап алган жол ошо эң биринчи кезекте адамдын укугу менен эркиндиктерин биринчи орунга коет да. Калган бийлик бутактары мына ошол адамдардын эркиндиктерин, укуктарын мына туура айтып өтүлдү, кызыкчылыктарын коргоп туруп, ошонун негизинде бардык мамлекеттик бийликтин бутактары иши ошол адамдардын жыргалчылыгына, адамдардын укуктарынын сакталышына, эркиндиктеринин сакталышына багыт алыш керек. Сиз айткандай, жанагы укук деген нерсе башында турат, бирок ошол эле мезгилде укуктун аркасында келген жоопкерчилик, анан милдет деген дагы түшүнүктөрдү кошо алып жүрүшүбүз керектиги айтылат да. Ушул жерде айтылып кеткен түшүнүктөргө дагы бир кичине толуктоолор кирсек болот. Эмне үчүн туура айтып кеттиңиз. Бул жерде
адамдардын эркиндиги менен жана укугунун сакталышынын бир жагы, экинчи жагы бул адамдардын укугу менен эркиндиктерин кепилдиги. Экинчи жактан мамлекет менен инсандын ортосундагы болгон жоопкерчилик дагы чоң, өтө жогору болуш керек. Эмне үчүн дегенде бул жак туура айтып кетти. Эң бир укуктук мамлекеттин белгиси болуп бул укуктук үстөмдүк, то есть мыйзамдын үстөмдүгү болуш керек да. Менин оюмча мамлекет анан жарандарда биз экиге бөлүштүн өзү да кичине оорураак болуп калат да. Себеп дегенде ошол мамлекетти түзүп аткан биз жарандар өзүбүз. Анан бул жерде айта кете турган нерсе, биринчи ошол укуктук мамлекетти биз канчалык айта бербейлик. Конституциядагы беренелерди кайра айта бербейик, андан абал өзгөрбөйт. Себеп дегенде бул ошол мамлекеттик түзүлүш, укуктук мамлекет жөнүндө алмыстактан бери эле байыркы Грециянын дагы ошол Сократтан, Аристотелден бери келе жаткан түшүнүк да. Анан татаалдык мындай болуп атат да, ошол укуктук мамлекет дегенди биздин ар бир жаран өзү билиш керек да. Эмне укугу бар экенин. Эгерде биз жарандар өзүбүздүн укуктарыбызды билбесек, анда биз эч убакта эч ким бизге ошол укукту аткарышына кепил болуп бере албайт да. Азыркы жашоо шарт жагдай менен алып караганда акыйкатчы катарында республиканы кандай баалайсыз акыбалды? Мен мындай деп айтат элем. Биз мына коңшулар жөнүндө сөз болуп калды да. Кудайга шүгүр, жакшы мамлекетте жашап атабыз азырчы. Бизде эң негизги кепилдик, мына айтылып өттү, кепилдик бул бизде конституция бар да. Конституциядан анан тарап бардык мыйзамдар кабыл алынып атат. Экинчиден биз бир катар эл аралык пактларга, конвенцияларга кошулганбыз. Мунун өзү дагы мамлекет ошол адам укуктарын тааныйбыз жана ошону сыйлап, урматтайбыз, сактайбыз деген кеп да. Үчүнчүдөн айтып коеюн, мына өткөн жылы акыйкатчы институтуна 12.000 кайрылуу түшкөн да. 12.000 кайрылуу. Анын ооз-эки кайрылуусу бир 6.000дей, жазуу жүзүндө 2.500 да. Мына көрүп атсаңыздар, негизинен алганда укук ушул күч органдары тарабынан, прокуратура, сот органдары тарабынан, ошондой эле милиция органдары тарабынан көбүрөөк бузулуп атат. Бул эми кайрылгандар эле да. Кайрылгандар эле. Сиз туура айтып атасыз. Кайрылбагандар, деги эле акыйкатчы институттун өзүнүн ролун билбегендер, акыйкатчы институту бар экенин билбегендер дагы бар да. Коомдочу. Ошондуктан бул жаатта жүргүзө турган иш өтө көп. Сиз кандай баласыз? Мен ошо айтылган ойлорго кошулам. Мен өзүм жеке оюм ушул мамлекеттик укуктук мамлекет деп айтып кетебиз. Бул деген бүт мыйзамдарда камтылган. Негизи конституциядан баштап калган мыйзамдар. Башка маселе бул деген биздин адамдардын, жарандардын укуктук сабаттуулугу. Ошол жерде маселе болуп атат. Развитый мына европейский укуктук мамлекеттерге барып көрүп, ошол жерде биз суроо берип көрдүк да биз. Силер деген укуктук пропаганда жүргүзөсүңөрбү жарандардын арасында, ошондой иш аракеттер алып барасыңар десек, алар бизге карап таң калып атат. Ал эмне деген укуктук пропаганда деп. Алар үчүн бул удивительный нерсе болуп атат да, себеби алар ошо кичинесинен баштап уже ар бир жараны, жаш бала дагы өзүнүн укугун билет. Анан биз ошо менен биз көтөрсөк, буйруса мына ал укуктук мамлекеттик деген наамга ээ болобуз деп ойлойм. Талай мырза. Жанагы шарт түзүү деген бизде баягы аргасыздан жасаган нерсе болот атпайбы? Билбесе ошо азапка чөгүп калат экен, анын акыбети кайра эле биздин мойнубузга түшүп атат деген нерсе болуп атат да. Экинчи жагынан жанагы өзүңдүн укугуңду билишке бир муктаждык керек окшойт да бизде. Андай нерсенин бардыгы бар, өзүбүздүн эле кайдыгерлик. Бизде Европа менен салыштырып болбойт. Биз Советтер Союзунун учурунда жашап калып атып, ал мезгилде бир эле бийлик коммунисттик партиянын кабыл алган закондор ошонун баардыгы аткарылып келген да. Анан эми биздин өзүбүздүн эле Кыргызстандын эгемендиги алгандан кийинки тарыхын алып көрсөк деле, бул жерде башында кимдин бийлиги болгон? Бир үй бүлөнүн бийлиги деп атабыз, бул укуктук мамлекетке таптакыр жакындап да койбойт. Ошол эле мезгилде кабыл алынган мыйзамдардын баардыгы тең сонун, бирок ошол аткарыла турган, атка ишке ашыра турган механизмдер жок. Эми бүгүнкү күндө азыр биз айтып атабыз, мыйзамдар жакшы, сайттан окусак болот. Сайттан окуй турган ар кимдин эле мүмкүнчүлүктөрү жок азыр. Айрыкча айыл жергесинде. Мен айтайын дегеним, ошол кабыл алынып аткан мыйзамдар ушунчалык татаал тилде жазылганда,
Жана мурда биз айтып коебуз да, мыйзам бул буйлаган төө, каяка жете элесең ошол жака кетет деп. Эми ошого бараткан сыяктуу көрүнөт да, кээде мыйзамда же бул деп коет да. Анан ошол боюнча мен ушу суранып айтып калгандыр эле, жана укук боюнча атайын билим алган адамдар ошол укукту, мыйзамды кабыл алып атканда, ошону талкуулап атканда карапайым биздин деңгээлден алып талкуулай турган болсо, мен түшүнө ала тургандай болуп. Кээде ошол кабыл алынган мыйзамдарды биз атайын тиги социалдык өнүктүрүү министрлигине барып калабыз, же бир башка жака барып калганда өзлөрү эме кыла албайт да, түшүнө албайт. Эмне болуп кеткенин чечмелеп бере албайт да. Чечмелеп берилбейт, чечилбейт ал. Себеп дегенде ошол мыйзам ушунчалык бир жанагы татаал анан жабууланган түрдө берилип калганда, аны кандай кааласаң ошондой кылып чечмелеп, кимдин колунда бийлиги болсо, же болбосо айталы, кимдин колунда күч, кимдин колунда тили катуураак болсо, ошол киши жеңип кете турган деңгээлге келип калган. Мен ушундай деп ойлойм. Анан бирок негизи эгерде абал жөнүндө айтсак, эми могу региондогулар кандай бир топ жакшырды бүгүнкү күндө, жаман деп эме кыла албайбыз. Но иштей турган жумуш көп да азырда. Милет мырза. Бирок бул жерде бир жагынан макул, бир жагынан кичине бар да. Сиз айтып атпайсызбы, мына бул законду, мыйзамды кабыл алганда бир группа үчүн эле кабыл алгандай болуп атат да, сиз айткан боюнчачы. Бул закон эми баардыгына бирдей кабыл алынат, биринчиден. Анан сиз айтып атасыз, укуктук мамлекетти, мисалы укуктук мамлекет сразу биз мына 5 күндө, 10 жылда, 20 жылда кура албайбыз. Бул деген мисалы мына Европа мамлекеттери, Америка мисалы канча кылымдан бери келип, ошол укуктук мамлекетти дагы деле куруп атышат мисалы, чын-чынына келгенде. Потому что эмне себептен дегенде аларда дагы укук бузуулар болуп атат. Жок эмес. Биз укуктун түшүнүгүн ошол садиктен, детсадтан, бала бакчадан баштап, мектепте кайрадан киргизип атат. Бир эле мисал, ислам боюнча биз азыр кандай түшүнүктөр болуп атат? Укук жөнүндө да ошондой эле түшүнүк болуп атат. Эч кандай түшүнүк жок эч кимде. Ошон үчүн биз ошол адамдар азыр түшүнүш үчүн биз ошо бала бакчадан, мектептен ошол түшүнүктү киргизиш керек болуп атат да. Укуктук мамлекет дейт. Демократиялык башка мамлекеттерге карата болбойт да, мындайча айтканда. То есть авторитардык, тоталитардык мамлекеттерге бул жагымсыз режим, укуктук мамлекет деген. Укуктук мамлекет качан болот? Качан демократия болгондо, демократиялык мамлекет болгондо. Ошондуктан биз 93-жылы конституцияны кабыл алганда биз ошол жазып атабыз. Биз деген укуктук мамлекетти түзөбүз деп жазып атабыз мына 93-тан. Ошондон бери мына 13 жыл өтүп, 23 жыл өтүп атат. Биз мына жаңы эле куруп келаткан мамлекеттердин бирине кирип калабыз да ошондо. Мен кошумчалап коеюнчу, эң туура айтылды. Мен жанагы укук боюнча маселе ошо бала бакчадан тартып, ошол мектеп программасына да кириш керек да. Ошол билим берүү жана илим министрлиги ойлоно турган маселе буга. Экинчиден анын методикасын, базасын түшүш керек албетте. Анан ошол эле учурда адам өзү турмушка аттанып атканда бул жашоодо ошо укук өзүнөн өзү муктаждык да. Экинчиден жоопкерчилик маселеси да. Жеке жарандын өзүнүн жоопкерчилиги бар. Ошол эле учурда жаран менен мамлекеттик органдардын ортосундагы мамиледе мамлекеттик органдардын да жоопкерчилиги бар да. Мен бир нерсени айтайын, мына чет мамлекет жөнүндө сөз болуп калды да. Мына жакында биз Австрияда болдук. Ошол учурда айтылып атат, мындай суроо коюлду. Мен биздин мисалдан улам айттым да. Азыркы учурда кылмыш процессуалдык кодекстин нормалары бузулуп, баш коргоо чарасы соттун чечимдери менен узартылбастан жанагы нормалар бузулуп, ушул учурда Кыргыз Республикасынын СИЗОлорунда 180ге жакын адам мыйзамсыз жатышат да. Аларды эгер ошол Австриянын өлчөмүндө алып туруп суроо берсем, ал айтты, ошол күнү ошо тийиштүү кызматкерлер, чоң кызматкерлер дароо отставкага кетиш керек болчу деди да, мындай учурда деди. Бизде эмне болуп атат? Бизде ошол мыйзам бузуу көнүмүш адатка, системалуу түргө айланган да. Мыйзам мындайча айтканда көз көрүнө бузулуп атат да. Ошондуктан ушундай учурларга биз көз жума албайбыз. Буга негизги себеп эмне да? Жанагы биз айтып аткан жарандар укуктарын билбейт десек, ошондо кырдаалга кабылгандар адвокаты менен консультациялат, же башкадан сурайт дагы, арызданган эле учурлар бар экен. Арызданган учурлар өтө көп. Бул жерде муну айтып коюш керек, мамлекеттик органдардын жоопкерчилигинин жоктугу же болбосо ишин начар аткарып аткандыгы деп гана баалоого болот. Андан башка баалоого мүмкүн эмес. Мына өткөн жылдын статистикасын алдык, башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши сотто таптакыр кыскартылгандар боюнча 80ден ашуун кылмыш иши кыскартылган. Демек 80ден ашуун адамдар, ошо 100дүн тегерегиндеги адамдар
мындайча айтканда мыйзамсыз СИЗОдо 1 айдан тартып 1 жылга чейин 2 жылга чейин отурушкан. Кылмыш кодексинде айтылган мыйзамсыз кылмыш ишин козгогон тергөөчү өзү жооп бериш керек мыйзам алдында. Сотто болуш керек. Бирок бир дагы андай мисалы биздин эсибизде жок. И башкы прокуратура дагы андай бизге мисал бере албайт да. Ошондуктан айтып коюш керек. Бул өтө ооруга айланган, ириңдеген, өтө татаал оор маселелердин бири. Эмне жол берип атат буга? Мектептен, садиктен тарбия берип атканда биз эмнени үйрөтүшүбүз керек деген кепти болот да, жанагы эмеле үлгү, жанагы эле садикти алып көрөлүк, ошол садикте отурган кичинекей баланы эме барып тарбиячысы башка чаап же болбосо тур деп туруп бурчка тургузуп койгондон жана укуктук тарбия ушундан башталат да. Анан жанагындай бурчка тургузуп коюп же болбосо чаап ийгенден кийин балада эмне деген ой калат? Демек тиги чоң боло турган болсо, көлөмү чоң боло турган болсо, же болбосо колунда бийлиги боло турган болсо, каалагандай жумшап, каалаган жака айдап ала турган нерсе экен деп. Биз жана Батыш Европаны айтып атабыз, бул байыртадан келет, илгертен келатат. Ошол укуктук буларда өзлөрүндө жанагы жөнөкөй эле укуктук ишенимдер бар да. Бизде просто ошону кайра калыбына келтириш керек. Келтириш үчүн именно жана мектептеги билим берүүнү, садиктеги ошол балдарга болгон мамилени түп тамырынан бери кайра өзгөртүш керек болуп атат да. Жанагындай бир кичинедей садикке тиги 30-40 баланы киргизип коюп, анан бир тиги тарбиячыны берип коюп, анан ошол жерден балдарга укуктук тарбия беребиз деген бул абсурд да. Биз азыр Кубат мырза белгилеп кетпедиби? Жанагындай жагдайлар көп депчи. Эми бул баягы чоң кылмыштык жанагындай беренелер боюнча коомчулукка белинип калган, жанагындай чоң процесстер жүргөн нерсе. Экинчи жагы жанагынтип күнүмдүк эле турмуштук окуяларда өзүнүн эле бир укугу боюнча социалдык фондко барабы, башка министрликке барабы, жөн эле кайрылган учурда деле жөнөкөй бир майда укуктары дагы мындай камсыздалбаган учурлар көп да. Бул баягы ал киши деле билет да, мен ушул кайрылсам болот деп барганы менен жасабай койгондугу бул мыйзамды аткаруу маданияты бизде жокко эсе дегенге жатабы, эмне бул? Эми сиз туура айтасыз. Дагы бирден бир биздин көйгөйүбүз ушул биздин жарандардын, мамлекеттик органдардын ушул жоопкерчилиги көйгөй да. Себеби ушул биз укуктук мамлекетте эле жарандарыбыз ушул менин укугум бар, мен бар жокту жасаган укугум бар. Анан бирок жоопкерчилик келгенде ал жерде уже башкача ой пайда болот да. Сиз айтып аткан маселеде бул жерде действительно жоопкерчиликтин бир көйгөйү да. Себеби бул вообще укуктук мамлекет түзөбүз десек, биз комплекстүү карашыбыз керек, менин оюмча. Себеби мына биздин мамлекеттин бир багыты деген соттун реформасы болуп атат. Ушул соттун адилеттүүлүгү бирден бир негиз болочу укуктук мамлекет курууга да. Мисалы үчүн азыр мен мына жеке жаран катары мен укугум бузулса, мен ушул соттон өзүм укугумду коргой алам деп мен ишенишим керек да соткочу. Ошол да ушул маселелер комплекстүү каралып, ошол 3 бутакка бөлүнүп, биздин негизги бир белгилери деп атпайбызбы? Исполнительный орган болобу, законодательный орган, сот системасы болобу, бардыгы өзүнүн милдеттерин так аткарып, ошол жерде өзүнүн жоопкерчиликтерин так аткарып жүргөнгө, ошол да бир биздин көйгөй деп ойлойм да. Ошол маселе да болушу мүмкүн. Эмне жеткирет ошого? Кантип ошону ишке ашыра алабыз? Мыйзамдуулуктун сакталышы, адамдардын ошо өзүнүн жоопкерчилигин билүүсү, анан укуктарын билүүсү, анан мына эң жакшы айтылып өттү, сот адилеттиги да. Анткени жарандык коомдун эң чоң белгилеринин бири бул жерде ошол мамлекет башчысы же өкмөт башчысы чечпей турган, жалаң гана сот гана чече турган маселелер өтө көп да. Анткени ошондон улам мына айтылып атат, мына бизде дагы белгиленип келатат, мамлекет башчысы да белгилеп атат, сот реформасы мына аягына чыгыш керек. Азыр жогорку кеңеште мына бир топ мыйзамдар иштелип чыгып кабыл алынуу алдында турат, сот реформасы боюнча. Мына бизге келип аткан кайрылуулардагы ошо сот реформасы системдүү түрдө натыйжалуу, эффективдүү реформаланышы керек экендигин көрсөтүп турат. Анткени мен сизге статистиканы айтып коеюн, ошол жанагы күч органдарына кайрылуулар ошо өтө көп. Анын ичинде биздин бир укугубуз бар экен, ошо сотко барып мониторинг жүргүзүү да. Ошондой кайрылуулар өтө көп. Мына биздин кызматкерлер өткөн жылы
900-кө жакын сот процесстерине катышып мониторинг жүргүзгөн да. Демек, адамдар ошол өздөрү барса, соттордон акыйкат чечим ала албастыгын алдын ала билишет жана ошондуктан сөзсүз кошумча адвокаттан тышкары дагы бир көзөмөл болуш керек деген ойдо болуп, ошон үчүн бизге кайрылуулар өтө көбөйүп атат да. Мына өткөн жылдын статистикасына караганда, быйыл мына көчө менен статистиканы карадым. Өткөн жылдын ушул учуруна караганда бүгүнкү кайрылуу 2 эсе көбөйгөн экен да. Демек, адамдар ушунчалык анын ичинде мына ошо сот органдарына байланыштуу кайрылуулар да көп. Ошондуктан мына туура айтылып өттү. Сот системасын эртерээк реформа жасабаса, анткени азыр соттордо өтө чоң бийлик бар. Башка мына өкмөт кийлигише албайт, президент кийлигише албайт соттордун ишине. Жогорку кеңеш кийлигишпеш керек соттордун ишине. А бирок сот системасында кабыл алынып аткан мына практикалык чечимдерди карасаңыз, Башкача. айрым учурларда мына биринчи инстанция туура кабыл алат чечимди, объективдүү, мыйзамдуу. Экинчи инстанция аны бекемдейт. Бирок үчүнчү инстанцияга жеткенде 180 градус тетири чечим кабыл алынып атат жана эч бир негизи жок кабыл алынган чечимдер бар да. Ошондон кийин анан соттун чечимдерин биз комментариялаш керек, акыркы болуп эсептелет деп айтабыз. Бирок ошол эле убакта соттордун өзүнүн жоопкерчилигин дагы көтөрүү маселеси бул жерде өтө курч коюлуп атат. Бизге кайрылган жарандардын көбү мына ушул маселе боюнча ыйлагандар өтө көп. Жанатан бери биз айтып аткан сөздүн алкагында эки негизги нерсе турат да. Мыйзамды, укукту билип ошону аткаруу мыйзамдарды. Экинчиси мыйзамдарды, укугуңду билип туруп ошону колдоно билүү деген эки нерсе турат да. Ошого жетишпей атабыз да. Кантип ошого жол таштасак болот? Эң негизги укуктук аң сезимди жогорулатыш керек да биз. Ошондо биз укугубузду билип, анан укук бузууга барбайбыз. Укугубузду колдоно билебиз да. Мындай деле бар да, укугун билип туруп, могул жер момундай болот деп кагазын жазып, 5-6 жерге арызданып, коргонуп атса деле, айтып атпаймынбы, 5 вариант даярдап коет да бизде. Биз ошон үчүн бай айтып кетпедикпи? Укуктук мамлекеттин бир белгиси болот, бул жоопкерчилик болот да. Мына бир жагына мамлекет жоопкерчилик болуш керек, экинчи жагынан жаран жүрөктөр. Бирдей болуш керек. Тең укуктуу деп ошондон айтып атпайбыз. Биз бир жагына мамлекет, эси мамлекеттик орган ушул жарандын алып барган кагазын, арызын туура эмес карап, туура эмес чечим чыгарса, анда мамлекеттик орган ал жоопкерчиликке тартылыш керек. Если жаран ошол туура эмес жазып, башка жол менен, мыйзамсыз жол менен барып туруп, бул ишин чече турган болсо, анда жаранды жоопкерчиликке тартып. Ошондон биз айтып кеттик, эң негизги укуктук мамлекеттин бул бир белгиси болуп, бул жоопкерчилик болуш керек да. Эки жактын тең жоопкерчилик болот. Бир эле жакты караш керек эмеспиз. Бул жаран укугун бузуп атат, биз ошонун себебин караш керекпиз. Мунун себеби көп. Биз айтып атпайбыз. Бул может укуктук аң сезим болушу мүмкүн. Бул может түшүнбөгөндүктөн кылгандыр муну. Же болбосо ага туура эмес багыт бергендин негизинде болушу мүмкүн. Ошондуктан биз эң негизгиси ушул азыркы убактагы укуктук аң сезимдин төмөндөп кетишин ошону жогорулатыш керекпиз да, мындайча айтканда. Жаран өзүнүн турмушунда кайсы тармак боюнча кандай укугу бар экендигин билиши аябай татаал да, азыр эле айтып кетпедикпи? Ошон үчүн ар бир мамлекеттик орган өзүнүн жанагы облустук, райондук, айылдык бөлүмдөрүнө чейин ошол укуктарды, мыйзамдык негиздерди түшүндүрүүгө милдеттүүбү? Сөзсүз милдет. Себеби өкмөттүн дагы бир нече токтомдору бар. Ар бир министрликтер өзүнүн алып бараткан иши боюнча сөзсүз түрдө жарандарга жеткирүү. Анын ичинде кайсы мыйзамдардын негизинде иштешип жатат. Мисалы үчүн кандай бир услуга кылып атса, ал услуга кайсы мыйзамдардын негизинде эрежелери кантип берилет, бул сөзсүз ар бир министрликтин милдети. Аны жүргүзүү. Эми маселе кантип жүргүзүлүп атат ал нерсе? Жүргүзүлүп атабы же жүргүзүлбөй атабы? Ал уже маселе болуп калат да, көйгөй болчу. Ушул нерсени жылдыруунун да бир механизми күчтүүрөөк керек окшойт да. Себеби бизде жанагынтип тийиштүү бир органга кайрылса, жок, сага андай болбойт деген жооп биринчи кетет дагы, андан кийин кайсы бир учурларда сен аябай күчкө салып ийсең анан жардам бериши мүмкүн. Болбосо сен кайрылганда мен ушуну түшүнбөй атам, могул жер момундай болот, менин проблемам могул эки десе, сиздин жагдайыңыз могул болуп атат. Могул жерди момундай караш керек, тигил жерди тигиндей караш керек. Сиз могул жерге барып момундай консультациялаңыз момундай болот эле деген мындай кызматтык, милдеттик
мамиле жок болуп атат окшойт да эч кимде. Мен дагы бир нерсени кошуп кетейин. Бийликтин 3 бутагы бар да, айталга. 3 бутагы тең бул элге кызмат кылуу үчүн келген. Кандай гана бийлик болосун. Ошол биринчи кезекте ошол бийлик органдарында иштеп аткан, же болбосо жөнөкөй эле мекемеде кызматкер болуп иштеген, айтайлык тарбиячы, мугалим, ким гана болбосун, налоговик болбосун, ал эмне деп ойлош керек? Мен ушул элдин эсебинен жашап атам. Биздин налогтун эсебинен жашап атат да, биз акча төлөп атабыз. Элдин эсебинен жашап аткандан кийин, эл мени айлык төлөп аткандан кийин мен ошол элге эмне кылышым керек? Кызмат кылышым керек. А бизде наоборот да. Тетрисинче болуп атпайбы? Ана мен ойлогонум ушул сезимди, ушул ойду мээге аябагандай куюш керек да. Аны кайсы мезгилден баштап куят? Айталык, жанагы эле биз айтып аткан садиктен үлгү көрсөтүп. Ошо тарбиячынын өзү мен могуларга кызмат кылып атам деп, жана балдар бар үчүн мен жумуш болуп атат деген сезим бул жеринде болуш керек да. Анан мектеп, анан жогорку окуу жайында муну тим эле ушундай бир эмеге алып келиш керек да. Анан мыйзам менен да кичине жолдош керек. Эгерде жана мен маалымат алууга укугум бар дейлиге, анан бир жерге барып эмеден сурасам, 10 күндөн кийин кел дейт, макул 10 күн. Хорошо, 10 күндөн кийин барсаң дагы жок. Дагы 10 күндөн кийин барсаң, анан айтат, бияка жиберип койдум эле, тияка жиберип койдум эле. Ошон үчүн жанагы негизгиси мен ойлойм, жана аң сезимди мен элге кызмат кылышым керек, ошо туура кылышым. Ошону эми бийликтин ошо бутагында отурган чиновниктерди ошолордун жоопкерчилигин күчөтүү маселеси да. Анан жана так регламентациясы болуш керек. Адамдар ошондой кайрылган учурда ошо чиновниктер кандай жооп бериш керек, жоопту кандай түр менен бериш керек, ооз 2 кат менен, ошолор канча срокто, бунун баардыгы эми мыйзамдарда бар. Жанагы өзүнчө мыйзам бар, маалымат алуу боюнчачы. Бирок эми жазылган мыйзам бир бөлөк, турмушка келгенде такыр башка болуп атат да. Ошондуктан адам укуктарын сактоонун бир жалпы мамлекеттик деңгээлдеги бир концепциясы керек да. Мындай концепция мурда болгон. Бирок анын мөөнөтү бүткөн. Бизде азыр эми жакшы документ бар, өнүгүү боюнча улуттук стратегиябыз бар. Бирок ошол адам укуктарын, анын ичинде жоопкерчиликтерин көтөрүү боюнча жалпы бир концепция кабыл алынса, ошонун алкагында ар бир рол аткарып аткан институттардын, мамлекеттик орган, коомдук уюмдардын, акыйкатчы институт, башкы прокуратура сыяктуу атайын органдардын баарынын жоопкерчилиги жана жасай турган иштери так бөлүнүп, жана убакытка салынса, анан биз күтүп аткан жыйынтыктар дагы так жазылса, ошого жараша да бир топ иштер жүргүзсө болот. Туура айтасыз. Мына азыр жакшы концепциялар кабылданып тур. Бул өзүнчө бир укуктук идеология. Элге жеткирип билип, өздөрүнүн укугун, өздөрүнүн эркиндигин билиш үчүн ушундай концепциялар жазылган. Жоопкерчилигин дагы. Туура айтасыз. Бул бир гана жоопкерчилик, дагы кепилдигин дагы. Кепилдиги ошо туура. Мындай да көп закондордо, мыйзамдарда жазылат эркиндиги жана укугу. Бирок кепилдиги жок да. Ошондуктан муну концепцияда ошолор баарын карап кетсе, бул укуктук идеология, бул өзүнчө бир дагы бир укуктук мамлекетке, укуктук негизге жетиштин бир багыты да, бул жакшы бир шарттары болуп эсептелинет да. Сиз айтып кеткен, сиз берген суроого кошумча, мен толугу менен кошулам. Ушул мамлекеттик органдар деген жарандарга кызмат көрсөтүш керек, ал сөзсүз. Ошол алкагында, бирок мына сиз айтып кеттиңиз, эмелер көрсөтүлбөйт, тигини берсек 10 күндөн кийин эметет. Ал мына Кубатбек айтып кеткенде, ал мыйзамдарда так жазылган, кайсы убакытта, кайсы эмеде срокто берилет, кандай жооп бериш керек, кандай ооз 2 кандай эметиш керек. Башка маселе, ал жөнүндө жарандын маалымат бардыгы, ошол жөнүндө барбы, ал билеби ал. Ошондуктан ошондой маалыматты сөзсүз ар бир министрлик өзүнүн сайтында болобу, мына телевидение аркылуу болобу, же башка бир газета немелер аркылуу болобу, сөзсүз жарыяланыш керек. Мына мисалы үчүн биз министрликти айтып кетсек, мына биз азыр жаңы ГОСТ, мына дагы кошумча жаңы ГОСТ стандарт, госуслугам деген өкмөттүн токтому чыккан. Ал жерде ар бир министрликтин элге көрсөткөн мамлекеттик услугасы боюнча толук маалымат жазылган. Кандай маалымат берилет, канча сом алынат, кайсы убакытта, кандай маселелер боюнча толук жазылат. И министрликтерге милдеттүү түрдө ал жөнүндө маалыматты жарыялоо милдеттүү түргө коюлган. Мына биздин донорлор буюрса бизге автобус берсе,
ушул бүт Кыргызстан боюнча ошол автобустун ичинде адвокаты болот, мына гос регистрден жер маселелери боюнча болот, жана башка укуктук маселелер боюнча бүт адистер отуруп, ошол автобусту бүт кыдырып, ушу айылдын эң бурчуна ушул эл укуктук аң сезим көтөрүү максатында, ушул укуктук маселелер болсо ошол чечүү максатында ушундай бир долбоор эметип атабыз. Ал буйруса долбоор ар дайым иштейт. Кайсы бир маселе боюнча, кайсы бир органга кайрылганда, эгерде укуктук жактан маселе жаралса, ал кантип ошону талап кылат, эмне аракеттерге барса болот, кантип камсыздай алат өзүнүн укугун? Консультациялык сунуштарыңыздар. Маалымат катары айтып кетейин. Мен жана айтып кеткендей, биз ар бир нотариальный контораларда борбор түзүлгөн, акысыз юридикалык жардам берүү боюнча. Ал жерде биздин мамлекеттик адвокаттар жана нотариустар отурат. Ошол жерде жайлашкан жарандар акысыз барып, сиз айткан мисалы үчүн ошол справка алуу боюнча же ЗАГСка эме күбөлүк алуу боюнча любой маалыматты акысыз алса болот. Алар күнүм 5 күн иштешет, 9-дан 5ке чейин. Ошондой. Анан сиз айткан маселем, мен жана айтып кеткендей, бир комплекстүү караш керек да. Мисалы үчүн мыйзамдар дагы мындай кошулуп кетем, жөнөкөй болуш керек. Топтой турган документтер мыйзам негизинде жаранга түшүнүктүү жана аз мындай эме болуш керек. Мына мисалы үчүн биз юридикалык министр тарабы, юстиция министрлиги юридик жактарды каттайбыз. Мына мисалы үчүн 2009-жылга чейин бир юридикалык жак ачыш үчүн мен эсимде жок, бир 10-20 кагаз топтоп келиш керек эле да. Мына 2009-жыл мыйзам негизинде азыр мисалы үчүн сиз бир фирма ачам десеңиз 2 эле кагаз алып келесиз. Чечим фирманы түзүү боюнча жана копия, паспортуңуздун копиясы болду. Мен айтарым, ушул мыйзамдагы ошол жерлерди эметтирип, ыңгайлаштырып, ушул жарандарга мындай бир жөнөкөйлүк эме менен ошол жактан дагы маселе, ошол жактан дагы биз карашыбыз керек да. Сунуштар болсо. Жарандар үчүн сунуштар. Эми негизинен мен жана айтып өттүм, мамлекеттик органдар ошо жарандар өзүнүн укугун билгенге шарт түшүш керек да. Мен ошого өтө басым жасайт элем. Бул жаатта алганда ошол комплекстүү жумуш жүрүш керек. Өзгөчө мына айыл жергесинде биздин жарандар өтө көп. Ошол жердеги айыл өкмөттөр, тийиштүү мамлекеттик органдар бүт баары ушул жаатта дагы бир комплекстүү программа түзүп алып туруп иш жүргүзбөсө, абал өтө оор бойдон кала берет да. Анткени мына жөнөкөй нерселерди, мисалдарды айтып атасыздар. Ошол нерселерде мына өтө укук бузуулар көп. Ошонун аркасында анан жанагы паракорлук, коррупция деген нерселер ошого түздөн түз жол ачат да. Ошо саясий укуктук жактан катсабаттын жоюлбагандыгы паракорчулукка жана коррупцияга түздөн түз жол салып берет. Мен ушуну айтаар элем да. Рахмат, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Данакер программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз укуктук мамлекет туурасында кыскача болсо дагы сөз кылдык. Укуктук мамлекет дегенде биз анын атына жамынып алып жүрө бербей, анын затына, анын сапатына басым жасашыбыз керек. Бул жерде ар бирибиздин катышуубуз өтө зарыл экендигин белгилеп атат биздин адистер. Жана мыйзамды билиш керек, жоопкерчиликти билиш керек, милдеттерди жакшы түшүрүш керек, жана ошого жараша талап койгонду билсек, анан биз мындан аркы кадамдарды кенин кесири орду менен жасай алабыз. Саламатта болуңуздар.